Биз эми мына Toolbox установка кылып алганыбыздан кийин жүктөп алдык. Жүктөп алгандан кийин эми ушул жерди басабыз. Биз компьютерибизге өзүбүздүн сканерлей турган сүрөтүбүздү салабыз. Эми бул жактан кааласак мына скан дегенди басабыз. Бул жерден эми мына жактан размерин тандасак болот. Качество 400 десек чоңураак размерде көлөмү качествосы жакшыраак болот. Ал эми 100-150 десек алар документтерди, ал эми сүрөттөрдү 400-300 менен сканировка кылышыбыз керек. Эми ол жерден стартты басабыз. Эми бул жактан дагы сканировка кылсак next дегенди басып кетебиз. Эгерде бүттү, керек эмес дей турган болсок, мына finish'ти басабыз. Finish'ти баскандан кийин биздин сканировка болгон сүрөтүбүз мына жерде турат. Окуучунун 3-4 сүрөтү. Эми бул жерден изображенияны мышканын оң жагын басып, мышканын оң жагын басабыз дагы. Переименовать деп аталат. Өзгөртө алабыз бул жерде. Сүрөт деп коелу. Сүрөт деп туруп сактап койсок, кааласак бир окуучунун сүрөтү, Фариданын сүрөтү деп сактап койсок дагы болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.